Абдрахман Төлөнович, бүгүнкү күндөгү Ош облустук психиатрия жана наркология борборунун абалы облустук деген статуска жооп береби? Ош биздин психиатрияга наркология кошконго чейин Кыргызстандагы психиатриялык кызмат боюнча биздин ушул Оштогу биздин центр психический здоровье деп койсок болочу. Ал ошол республика боюнча биз алдыңкылардын бирөөсү болчу. Себеби дегенде биринчи орунда эмне биздин кызмат милдетибиз эмне? Ушул ооруларга жакшы татыктуу медициналык кызмат көрсөтүү. Ал үчүн шарт түзүшү, мисалы үчүн мына ичиндеги ремонттору, канализациялары, алардын отуруп тамак аш жегендери, жеп аткан идиштердин бүт бардыгы бүт биз мына 2019 жылы пандемия башталганга чейин баарын толугу менен алмаштырып бүттүк да биз. Запасы менен мисалы үчүн бизде жаткан шешектердин 3 алмаштырган запасыбыз бар да. Себеби дегенде биздин оорулардын колдонушу срогу ошо пациенттердики 1,5-2 жыл. Оорулар көз жыртып ташайт. Же болбосо баягы лекарства ичкенде лекарствонун дары ичип аткандагы оорулардын көбүнүн зараз кармай калат, булганат, анын бат жуугандан кийин жытлага туруп кетет. Ошо матрастарыбыз ушундай болуп калат. Аларды алмаштырдык, алардын кроваттарын, мурда темирден кроваттардын көбүн биз жыгыштырып койдук да. Биринчи булардын ошолордун шартын түздү. Экинчиси биз булардын медикамент менен, дары-дармек менен камсыздандыруу. Бул боюнча биз жылында ошол башында 2017 жылга чейин биз мына милдеттүү медициналык камсыздоо борборунан өткөнгө чейин бизде ар кандай катаал нерселер болуп турганда, акча жакшы бөлүнбөй калып, жетпей калып, дарыларыбыз кээ бир дарылар 5-6 ай болбой калган учурлар болгон. Азыркы күндө биздин мына бөлгөн акчадан биз мына былтыркы 2021 алганда биз 5,5-6 миллионго жакын сомго лекарство алдык да. Запасы менен ошого кайра бергенге чейин 3 ай запастар болсо кээ бир лекарство кирбей калат. Азыр көрүп атасыздар, Украинада кризис ситуацияда биздин запастар дарыбыз бар болгон үчүн камсыздары дарып атабыз да. Эми кылып атабыз, мисалы кээ бир базарда барып алып күндөн күнгө биз койгондун баадан bir gün 2 günden keyin эле баас көтөрүлүп калат да, тендерге катышпай калат да. Анан кийинкиси ошол убакта ошол ооруларды караган дарыгерлерден, медсестралардан сатып алышат да. Биз 2017 жылы декабрда тендер берип, 2018 жылдан бери электрондук саламаттык сактоо, электрондук здравоохранение деп коет, цифризация жанагы санап кеткенбиз да. Бул жеңилдештирген болуп келет. Оорулуу келгенде, регистратка келгенде карточкасын көтөрүп туруп компьютерге киргизебиз. Алдан ошо киргенде эле отурган жана халал бөлүнүп аткан врачтын компьютерине чыгат. Ал ошо ооруну көрүп жазат да, жазгандан кийин эле биринчи өсөтө өзү компьютер менен ар бир отделениеге чыгып калат. Анан аркасынан кагазын беребиз. Себеби азыр кагаздын вариант берип турсак, Аденес деген программа бизде монда толук кандуу ишке өтпөй атат да. Бул биринчи, экинчиси ошол оорулардын бейтаптардан жанагы бейтап баягы бизде туруш керек. Себеби дегенде психиатрияда бул ошол союз убактан калып калган эле оорулардын ошо бейтап баягы 75 жыл сакталсын дегенче. Экинчи жагы ошол айтпаймынбы, бул психический расстройство деген бул любой убакта болуп калышы мүмкүн да. Узак жылга чейин оорубай жакшы туруп карап калганда көтөрүп кандай орган дегенче. Мен бала чакасы көп билбейт да, мисалы үчүн 30 жыл болуп отурганбызда төрөгөн баласы чыгып калат, атасын жаткан билбегендер бар да. Ошолорду таап чыга алабыз бизче. Анан ошол ар бир врачтарга эмне кылдык биз 2010 жылдын бери жагынача. Ар бир врачтын кабинетинде компьютер приватный деген бар го, принтер менен немесе дегенде келгенде паспортторун копиялаш керек болгон кер кагаздарын ар бир врачтын кабинетинде ушундай бар. Ар бир врачтын кабинетине мен кресло алып бергем, отурганча отургучу менен. Ар бир врачтын кабинетине кондиционер койгонбуз. Жайды күн ысык болгондо чачуу менен биз жайды бошто билесиздер да, ушундайга шарт түзгөн бардыгы. Стоматологический кабинетке стоматологический кресло алып бердик. Себеби дегенде биздин ооруларды машина сырлап барганда бул психический больной деп карагандан коркуп, кээ бир врачтар коркушат да. Өзүбүздүн жарым ставкабыз бар эле,
алып койдук. Оорган байлар абсолютно карап эле дарыланууга мүмкүнчүлүк бар да. Аны түздүк. Электроэнцефалография деген алдык. Баягы кебиздин көп ырларына травма алгандан кийин посттравматический симптоматикалар менен келгендерде, эпилепсия болуп калгандардан кийин диагностика диагноз коюштун максатында электроэнцефалографияны биз таркызып бер деп тияка койчубуз да. Эми эмне кылып калдык? Түшкөндөрдө электроэнцефалография өзүбүздөрү жасайбыз, бекер жасалат биздесе. Жанагы бизден ар 6 айда түшүрөк ооруларча, ар 6 айда келгендердин өзү тартып тиркеп коебыз да. Чендетте. Ошол учурда биз жанагы тамак ашаш ашканабыздын ичиндеги электрический приборлор эскирген болчу, ошол жана Союз убактагыча. Аны бир 3 жылдан ашып калды, тендер коюп алдык, заман болуп жакшынакай Россияны калган экенбиз. Бүгүнгө чейин буз боюшуп атат да электрический менен. Бизде тамак жасаган жерде газ менен даярдалат, электрический менен даярдалат, экөө тең бар. Свет өчүп турган болсо газ менен электричество караганда газ арзаныраак чыгат экен. Биз газды койгондон кийин, мисалы үчүн электрический энергия менен биз тамак даярдап атканда айына 15 миң, 17 миң төлөп көрсөк, газ өткөндөн кийин биз 9 миң, 8 миң төлөп калдык да. Анан биз кышындасы бизге могу жерге отопление бергенде ысык суу берет да, оорулар жуулдурганча. Аны тесттен болсо жалпы ушунча акча кетет деп счет берет экен. Биз эмне кылдык? Барып тургандан кийин ысык сууга бүт бара счет койдук. Бир жылда 100 миңге чейин эконом болдук да. Жакшы, андан соң өзү жакты кетип атат берген акчаны. Аны жасай алдык. Биздин больница эми баягы типовой эмес да. Больницага эсептелген эмес болуп, ошол общий катарган болгон үчүн фасадын алмаштырып, крышаны алмаштырдык. 64-жылы кургандагы шифрлар үстүнө баягы чөп чыга баштаганда, анан баягы шифрди алабыз деп алгандар моунда кармагандар таптап түшүп калды да. Ошону жасатып алдык, азыр шифрлар жаңы, сразу вода койдук, суу түшө турган мурда моунду шаркап турчу, кышында аккан суу тоңуп калып, моунда буз болуп кокусун турчу. Алар жок алдык биз бардыгынча. Анан канализацияны 2 экөөнү кылдырып, кийин экөөнү толугун оңдоштурдук. Баарына жан коюп, унитаздарды баарын жан коюп, душтарын бир койдура алдык. Биз жайындасы ооруларды жуундуруш үчүн атайын арстон койгонбуз. Себеби дегенде биздин ооруларды дарыскенде дарыстан турат денесиненчи. Ошол үйлөрүнөн келбейт, 35 күндөн жогору жатат да, 2 ай жатып кандар болот, үйдөн келбей калат. Анан баняга барып, ошо өзүбүздүн ванна жуундуруп коебуз. Атайын биз ванночка деген ошондой эме бар, штатыбыз бар, ошо менен жуундуруп, анан запас кийимдер алып келип болсо алмаштырып, тигизин жууп, кийгизип коебуз да. Кечиресиз, сиздерде бейтаптарды карап жаткан туугандар да болобу? Жок, биз өз карайбыз. Анан биз 2018-жылы берип жүрүп, 2019-жылы вентиляция койгоздук да. Сырттан көрүп турат ошолчо. Бул санитарный эпидемиологиялык надзордун службалары келип туруп, мисалга кондиционер коюп алып, чтобы больницанын ичиндеги жаткандардын жетишип турчу да. Байлар жетишип турат, лекарство жетишип турат. Ушун жок ушунак анан изилдеп көрсөк, ал кондиционер койгон менен, бир нерсе койгон менен ошол чоң узун отделениянын бүт баардыгын абасын тазалабайт экен да. Анан биз издеп жүрүп, ошол убакта мына вытяжканы койгон, ошо кондиционер жанагы мындай кое турган адамдар жок экен, кесипчилер. Бир жыл издедик, экинчи жылы тапкандан кийин тендер коюп туруп койду элек. Мына иштеп 3 жыл болуп, 2 труба кеткен үстүнөчү. Биринен холодный газ кирет дагы, экинчисинен сорып кетет дагы жарнасы. Эртең тамак жегенден кийин 3 бал жандырып коебуз. Тамак жегенден тамак жейтен турат да, дарыстан турат. Бул биринчи очереден оорулардын жаткан шартын жакшыртып алдык да. Экинчи очереден ошол жерде иштеп аткан медициналык кызматкерлердин ошол чыккан ичкен дарынын 30% тери менен чыгат да, тер дегендечи. Ошо жыттанып турат. А биздин медицина кызмат ошону жыттайт да. Ошол аз болуп калды да, ошону чаралдык болуп. Бул Кыргызстанда психиатрик службада биринчи биз кылып алдык дагы. Анан мына айтып атасыз, Кыргызстан боюнча эме баягы алдыңкы ооруканалардын бири шарты жакшы деп, ошол учурда көрсөткүчтөр кандай? Көрсөткүч биз бир гана биринчи орундабы? Былтыр бир гана пандемия болгондо биз ошол коммуникация болду. Ошол убактарда бизде басаңдап ошол 2021-жылы бизге берген 1 миллион
700% ушул шейлі жасалбай қалды деп былтыр кайра ошол орунга чыктык да. Анан биздин көйкөбүз мына биринчи кварталда жыйынтыганда 108% көйкө толуп турду да, бош турбайт. Бизде ооруп күчөгөндө 170 киребеттин ордуна 180-190 адам болуп кетет да. Ошону дополнительный краптар коебуз, жылдашка турат. Себеби ооруп келген психический расстройство болуп келген орун биз орун жок, албайбыз деген акыбыз жок да, акыбыз жок. Анан биздин бери ушундай эмебиз бар. Мисалы үчүн Баткенден келеби, Жарабаттан келеби, Чукот Бишкектен келсе, сен Бишкекке барып жат дарлан дегенге тоже акыбыз жок. Ошол акыбалда чыгарып коюп туруп, өзүнө келгенден кийин эми ошол жакка барып көрүндүрүп чыгарышыбыз керек да. Анан орун жок, сен Кыргызстандын гражданы болуп туруп, келсе өзүңдү жашаган жерде дарлан дегенге аны айтканга биз психиатрлардын акыбыз жок да, дарылабыз. Анан көрсөткүчтөр боюнча мына өзү негизи оорулардын жатканы 35-40 күн болушат да. Биз 36 күнгө жетип атат да, средний алгандачы. Ошол толук алып чыгып кетет да. Себеби дарынын таасири 12-13 күнү башталат да. Анан бергенден кийин ошол жакшы боло баштайт. Ошол уровенде биз 20 күн, 25 күн кармашыбыз керек. Анан калган 10 күндө, наркага 10 күндө чыкканга даярдашыбыз керек. Дарын азайтып, кайсы ич керек, кайсынан чыгат деп артынан чыгарабыз да. Ошол биздеги клинический протокол деген бар. Ошол боюнча иш алып барганга азыр биз жетиштик да. Көрсөтүүлөр жакшы. Биз дайым толтурат эмебиз. Анан ооруларга психиатрический кызматтагы көрсөткөн кызматыбыз бизге жаткан оорулардын сапаты жок. Эчтеке көтөрбөйт. Код бериш. Бир гана мындай иностранный граждан болуп калса, мисалы үчүн кыргыз болуп туруп, Россия гражданасы алып калганда, Америка барып калат. Биз жиберебиз, фомс барып туруп, булар полис алып кетет. Страховка алып кетет. Ошол негизинде 6 айда алар бесплатно дарыланат да. Бизде сапаты жок. Эми азыр наркологиялык службабызда болушту, ал жерде алардыкы ушундай башкача болуп калган экен, эмесинечи. Алар сапатасы бар экен. Анан кээ бир нерлер эметтик. Азыр кечиресиз, мисалы айтып атпайсызбы, эгер бул жерде окуп аткан студенттерден чет өлкөнүн же туристтик башка бир жумуштар менен келген чет өлкөнүн жарандары улууда ошол жактан болсо, алар деле фомстан полис алып же алар төлөйбү? Фомстан алып келет, алып келсе болот. Ошондой бир жобо бар. Кандай иностранный граждан болбосун, Өзбекстандан чегип келип калгандар болот, иностранный граждандар келгендер болот. Ошолордун бүтүп баратыгын эмеге жиберебиз, паспорт менен. Азыр жазып берет. По-моему, 1600-1200 сом төлөп коет, 6 айга чейинчи. 6 айдын ичинде 2 жыл окуп, 1 жыл окуп, ошол эле ооруга бизге биз бесплатно. Бир ооруга бизде эми Кыргызстанда 2 түр бар да. Стационарга жаткандарды провинциялык служба дарыланып чыккандарга турат да. Паркингдегилер алар подушевный деп коет, жашаган элдердин эмеси боюнча. Жан башына. Биздин бир оорубузга жаткандыгы үчүн мына 2021-жылы 22 000 сом акча берип турат да, өкмөтчү. Бир ооруга анын ичинде дарысы бар, тамагы бар, врачтардын, медмедбировдун кызматкерлери бар. Мына ол төлөп аткан коммуналдык бүтүп кетет да, ошондойчу. Анан эми иностранный гражданына келгенде ошону төлөсө, биз төлөп кел деп айтканга акыбыз жок, сапаты жок да. Бирок фомско барса берет, алып келишет. Алып келишип, дарылаткандар баргандар. Анан мына бизде азыр эки кызматты мурун психикалык ден соолук деп психиатрия жана наркология кызматын кошуп, баягы бир мекеме кылып түздү да. Буга сиздин баягы жетекчи катары, адис катары пикириңиз кандай? Негизи наркология дегенде 1986-жылы Сухой жакын чыкканда бөлгөн, ал ошого чейин психиатриялык кызматтын бир бөлүгү болчу. Негизи психиатрия деген ичинде ошондой эле наркология, шизофрения деген разделдер бар да, ошондой эле болгон. Анан баягы ошол убакта курс болуп калганда наркомандар көбөйүп кетти. Ошол 86-90 жылдарда героин наркомания өтө көбөйгөндө ошондо бөлүм иштеп турду. Азыркы убакта алардын ошол министрликтин айтышы боюнча ошол оштогу нарколог
борбордун аткаруу иштери анчалык жакшы көрсөтүү болбогонунан ушул реанимацияга барды да. Кошулганы эми биздин эле бир тууганыбыз да, бир туугандай болсо деп айтам. Жумушубуз бир. Ошол жерде арак ичип туруп арак ичкенден кийин психоз болгондор бар. Ошол эле арак ичип туруп арак ичкенден акыр кем болгондор бар. Аларда мен бүгүндөр айттым, ошондой психоз менен түшүп калгандар болсо, делир болуп калгандар болсо, аларга ошо делирден чыкканга чейин дарылар бекер бериш керек. Ал психикалык оору деп атат. Өзүнө келип калгандан кийин, мисалы 10 күндө жете алмаса, 10 күндө чыга турган болсо, 10 күндөгө дарысын бекер бериш керек. Себеби дегенде ал ошондой жобо бар. Анан эми сиздердин ошол психиатриянын деле, наркологиянын деле контингенти мындай кичине башка контингентке караганда кооптуураак да. Анан сиздердин кызматкерлердин коопсуздугу канчалык корголгон? Эми бизде мындай да, негизинен биз эми бөлүп туралык. Мисалы мен 38 болду го, оорунубуз куркпай эле, бирок болот. Бир ушундай бир ушул болгон. Бир оорулуу тиги санитарка ползу баса, колуна шырамасын алып башына 1 саат турган 2 саат катып кеткен болгон да. Бул эми ушул менин практикамдан 38-де бир болду да. Анан болот, мисалы үчүн чоң психиатрический больницаларда, Кызыларда, Чыңкоргондо, Ушсаңаздарда, Чыңкоргондо жанагы Замолрашта тиги больной мыксайып отурган ушундай болот. Коопсуздугу эми бизде негизинен оорулар врачтардан мындай же тартынабы, же ошо врачтарды сыйлайбы эметкендери бир аз андай нападение кылбайт да. Бирок бир оорулуу менен экинчи оорулуу мушташып кеткен учурлар болот. Барганда ал уруп кондур болот. Жакындары биздин ушундай караткан санитарыбыздан өкөрүшүп кетсе, тигини урамда атып берген менен назарыбызды дагы уруп коюптур да. Тип, ал кокустар тийген да. Мындай болот, коопсуздук эми. Алардыкы корголгонбу? Корголгон. Мындай айтканда физически, анан законодательный түрдө канчалык корголгон? Законодательный түрдө мындай билесиздерби? Бизге ошол завредность деп иштегенибиз үчүн 50% акча төлөнөт. Ошо айрылга кошуп берилет да. Экинчи жактан эми жанагы ооруп келген острый момент деп коебуз, курс болуп келгенде ушул ооруларды бизде алып келип турган баягындай дары-дармек берип аткан таасир эткенге чейин 2 саатка чейин фиксировать кылабыз да, байлап туруп, анан кийин дары көбүнчө бергенден 20 минуттан жарым сааттан кийин действие токтоп калышат да. Ошол үчүн байларга биз имеем право да, акыбыз бар. Анан өзү келип калганда дарыны бере баштагандан кийин элечи үйдөн тополоң кылып бакырып келгенде үйдөн келгендечи дарыны бере баштаганда 3-4 өзү берип калат. Биз бере баштайт да. Жок, мен айтканым ошол тополоң кылып атканда, байлап атканда балким кол көтөрүп байлаба мени деп мушташып бирдеке болуп кетсе. Болот, ушундай. Анан эми сиздерде эркектер көппү же аялдар көппү? Азыр мурда аялдар көбүрөөк кездешет да. Азыр бирдей эле. Бирдей эле болот. Анан салыштырмалуу турганда акыркы 10 жылда эле ошол 5-4 разницасы болбосо көп бирдей эле кетип атат. Анан тиги аялдардыкы эркектер кандай мындай психомоторлук возможность деп коебуз, өтө тополоң кылгандардыкы аялдарда азыраак. Бирок аялдардан болот, аялдардыкы тополоң кылганда анча мынчадан бара албайсың да. Эми айыл кичинекче болуп өтө албайсың да. Бирок ошондой ситуация болот. Анан могул ковид пандемиясы учурунда медиктерге деле, элге деле аябай мындай психологиялык жактан коркунуч болду да. Анан мисалы ошол иштеп аткан врачтардын арасында деле ситуационный расстройство менен мисалы ооруп калгандар деле болду. Сиздер канчалык жардам көрсөтө алдыңыздар ошол учурда? Биз мындай кылдык. Баштырганда эле ошол мына көбүнчө областной больницада иштеп аткан врачтар биринчи жолу калып аталарчы. Анан баягы закон подлости деген бар медициначы. Врачтар оорушат да. Ошондой ишler көп болду. Анан биз эмне кылып аттык? Бияка азыр ошо жетекчилер звонок этет. Биз бияка толук форма кийгизебиз. Кийгизип анан барып тургандан кийин көрүп, дары-дармек жазып берип аттык. Болот бир күндө 8-9 адам болсо кассасыгачы
көбінше біздің сол 8-9-6 7 медициналық қызметкер болады да, көт орғандар. Ана білесіздер, орып тұрып медициналық қызметтерді өткізген көп болды. Біздің мен білгенден оштың өзінен врачтардан бір 7-8 өтіп кетеді көттен. Ошоны көргөндөн кийин жана ковид дарбат оруп калгандардын өтө тревожный болуп, коркуп, суюштугандар болуп атты. Биз түнүгүн иштеп аттык. Биз аны кактус медисмен через телефон аркылуу берип турдук демесинчи. Непосредственно бар дегенде ошол жерден машинабызга кийгиздирип, водительге кошуп кийгизип, ысыктын күнү билесиздерби? Баягы кийгизгенден кийин колу бир саат колду тер дегенде могу жерге чейин суу чуркулап туруп аткан болот. Чечкенде колу как будто мышып кеткендей болгондой болду. Сыртта 40 градус. Биз өзүбүз 1 саат 2 саат зорго чыгып аттык да, барып канса салып келет, чечиндирип, аны процедурасымен баягы чечиндирип, анан тегип немесин аякат жасап, аны карайгызып, душ кышып, баарларга жететтик. Жада бир аралыкта биз биринчи жылы ошол 2020-жылы башталганда, катуу башталганда, бир жылдын ичинде биз 600-700 адамды консультация алдык. Именно ошол психиатрist жактан жардам берип, кейбирлерине лекарстваны жардам берип турдук, бир күн 2 күнгөчө. Анан калгандарын жазып берип аттык. Фонус менен сүйлөшүп айттык, рецепт жазып берип аттык, алып берип аттык андарыча. Андан сырткары биздин врачтарды обсервацияга тартканда барып, ал жерден барып аттык. Баягы башына келгендерди 14 күнгө карантинге киргизип атпадыбы? 16-жылдан кийин университеттин обществосунда биздин 6 врач, 2 врач туруп, түшкөндөрдү көрүп, ошол иштеп аткандардын баардыгы биз оруп чыктык ковид мененчи. Консультацияга барган мен да оруп чыктым, 2 жолу ордум консультацияга карапчы. Экинчисинде түз орап болдум, бирок чыгып кеттик да, өткөндөчү. Ошол обсервацияга карагандарда, консультацияга баргандардын врачтардын баардыгы оруду. Медсестра да кошо оруду да. Көбү жеңил бар, биринчи оруткан жеңил форма болгон үчүн кийинки жылы 2021-жылдагы оругандар бир аз катуураак. Ошо мурда оруп калгандар карада оруп калышты да, оруп калган болот да. Бирок бизден андай бир өтө тежел болуп туруп, такыр кийин өтпөгөндөр жок, жакшы эле. Ушул ковид менен ооругандарды көрүп, жанагындай ситуациянын расстройство болгондор, психический ооруга же катайдыр бир өтө шок абалында калгандар болдубу? Болду. Монда болот да, биз кийин бир жыйынтык чыгардык, жанагы бир атайын воз неме сонда бар айттык да. Ковид менен ооругандардын көбүндө бир 2 мисалы үчүн икота болот экен да, беспрерывный икота болгондор бар. Анан уйкусу келбегендер бар. Жанагындан кийин депрессия болгондор болот да. Ооруганда мен будан жакшы болбой калдым. Себеби адамдар көп атпады. Ошондой көп болду да. Анан биздин дарыны бергенде, вот бергендерчи, бир күн 2 күндө жакшы болуп калганы байкалып атты да. Бергенде дары бергенчи дегенде ошол коронавирустун одновременно ошо психикалык расстройствого алып кеткен да. Анан жанагы акыбал жакшы болуп, температурасы түшүп, жакшы болуп калгандан кийин деле болуп жүргөн болот. Биз келип атышык да, өзү келип атканда. Анан биз көбүнчө мына массалык маалыматтар боюнча берип турдук да. Келгиле, келсеңер бизге анан катар дарылайбыз деген үчүн келип, бизде казыр бирок рецепт мен берет дарыларчы. Качып коебуз, биз ушул катуу калынбайт десек, келип атышты да, көп келип атты, келишип, көрүнүп атты. Ошол симптомдор кийинде айттык да, азыркы чейин кейбирлери келип дарыланып кетишет, жакшы болуп калганчы. Жазып бердик, транквилизаторду бергенден кийин эле 4-5 күндө өздөрүнө келип калдырып болот да, бизге келип жакшыналып же дегенде сезди да, адам өзүнчө чыгып кетиш кыйын болуп атат ошол ооругандачы. Негизи көтө ушул болот дейсиң. Анан эми сиздердин корутунду баягы көп жерде акыркы корутунду эмеспи? Анан соттошконго байланыштуу же болбосо жанагындай жоопкерчиликтен качкан учурда справка деп кайрылып, алып, мындай ызы-чуу болгон окуялар катталабыз деп. Мындай да, бизде өзү баардыгы компьютер жазып койгонбуз да. Анан кийин бир ошондой учур болгон бизде. Келип мен оорутам деп келип жатты да, оорутам десе жасабыз, анан кийин мен аны айттым да, мен өзүмдү психиатр болчу деп айттым да.
Ondan eч кандай орус өтөп, менин ушул өтөт дегенде жатамыз жасында жазып, эмесиге айтып калды, жатын сотто иши бар экен. Анан туугандар келип, ушун жин деп жазып беребиз деди. Бул жин эмес дедим. Жин деген сөз жок го биздечи, оору деп дедим. Буну эч кандай орусун көрүп аткан жерим жок мен дедим да. Ну, келдим сен тирбөж болсо болуптур дедим. Тирбөөгө же депрессия деген бул жөкөрсүздөн кутулганга болбойт депчи. Болбойт андай. Мисалы бизде 2021-жылы 924 киши экспресстен өтөдү. Ошон үчүн биз 6 оногала эмне кылдык? Өзүбүздүн баягы оорулар чөп тургандарчы. Казан урдап түшкөндөр бар. Анан коңшунун калошун урдап сатып бергендерден капыргандар. Бул оорулуу да, ал билбейт. Алардан дарыларга жаздык да. Калган бүт барып атканда психикалык жактан жакшы экен деп беребиз да, андай кысканда. Аракет кылышат. Анан биз ошо кесип да. Ал оорулуу экен, көрүп турабыз да. Баягы атайын ошондой кылып баягы кылмыштан качыш үчүн жасагандар да болот да. Ал көрүнүп турат, көбүнчө айтабыз. Келиптир, возможно, тревога, депрессия, ал менен эмне, жөкөрөт дегендер бар да. Анан бирок ошондой түшүнүктөр болуп турган мурдачы. Келсек, жата калсак анан кутулабыз деп, жок, андайдан кутулганга болбойт. Мүмкүн эмес мындайча. Ошол жөкөрсүнөн качкандарчы келип жаткан түшүнүкчүү адамдар келишет да. Түшүнүкчүү адамдар келгенде кутулуп кетебиз дегенче. Андай кылганга мен өзүм дайыма контролдоп турам, өзүмчө жасаткызбай эчкимче. Анан түшүндүрөбүз бүт баары. Эч кандай аркадан задницадан бир жасап беребиз дегенде, бар компьютер турат биздечи. Ачкандар чыгат да. Анан өчөп туруп чыгар деп келгендер турат бизде, жакшы болуп калдым депчи. Бизде чыгарсак болот, катуудан чыгарылабыз да, бирок диагноз исинде этилбейт да. Эмне турат дагы көтөрүп чыгарат да. Ошондой бар. Бирок биз мен ушул жерде 38 жаштагы болсом, бир жарым ушундай оорулуу кылып туруп, анан тиги жөкөрсүнө качканда бизде болгон жок да. Болбойт андайча. Рахмат, сизге, ишиңиздерге ийгилик.